Рахманкул хан дегенди барыңыздар уксаңыздар керек. Мына ошол Рахманкул хан алып кеткен Түркиядагы кыргыздар өткөндө бир тууганыбыз келип көрсөткөн болчубуз. Бүгүн дагы мына Кыргызстандан Токтомуш деген акабыз келип, Кыргызстанды өзү жалгыз келип, мына кыдырып, айланып, буягы Алай, Бишкек, Ош бардык жерин көрүп, мына өз ата мекенимди көрүп сүйүнүп атам дейт. Өзүнөн да сөз болсун. Кыргызстан жактыбы, кандай болду? Кыргызстан аябай жакты. Алла разы болсун, кыргыз элибиз. Мен узун замандан бери Кыргызстанга келем деп ниет кылып жүрүп атам. Акчтан ниетимге кабыштым. Кыргызстандын халкына неме кылдым, көп өкүнүштүм. Кыргызчасы түшүндүрүп беркендечи. Ал мында оякта түркчө чалып сүйлөдүм үчүн бир аз немелерим акцентим бузукчу. Кечирип койгула. Кыргызстандын тоолорго бардым, жайлоолорго чыктым. Андан кийин биздин Памырдан келген туугандарга бардым. Айтты шоякты өткөздүм. Өтө соолум болду, кызык өттү азыр. Мен бир канча күндөн кийин кайтам. Кайтасыз, убактыңыз бүтүп калды. Убактым бүтүп калды. Болбосо дагы көп жерлерге барат элем. Сен өзүң менен да көп убакыт кечире албадың. Бүгүн бир жол менен сени менен азыр неме кылып отур, жолугушуп отурабыз. Оштон жолугуп атабыз. Түркияда, Ванда канча кыргыз жашайт азыркы учурда? Азыркы учурда Түркияда мындай неме кылганда 4000 жакын кыргыз бар. Анан анын баары Ванда эмес. Ванда эмес, э? Түркиянын мисалы башка шаарларында жашайт. Көбүнчүсү Анкарада бар. Анкарада бар, Йозгат деген жерде бар, Малатияда бар, Стамбулда бар, Чачинч. Анан биздин балдар окуп, буяка таркаганбыз. Түркиянын баары жерге таркаганбыз. Түркияда 81 район бар. Ошо 81 райондун көбүндө кыргыздар бар, ирин-серин. Көбүнчүсү Анкарада бар, Ванда бар. Ванда биздин айылыбыз бар, билесиң. Кыргызстанга келип, айланып, көрүп жүргөн аяктагылар жазып атыштыбы, Кыргызстанга бизде барсак болобу, же кандай экен деп сурап. Досторум жазып атат, тууган урук жазып атат. Мен баарыга кызытып жатамчы. Кыргызстанга келгиле. Кыргызстан аябай кызык. Өзүбүздүн шу жерден Нургуш жактан чыкканчы Памирге. Мен айтам, мен азыр өзүм эле кызып калдым. Дагы бир жол келсем, үй бүлөмдү ала келем иншалла. Анан кийин агар үй бүлөмдө кызыкса, иншалла шу жакка келип, шу жакта неме кылам. Ниетим ошо yönde да, Кудай Таала эмне тактыр буйат, артык Аллахтын билдетиги. Кош келипсиз дагы бир жолу. Кыргызстан жаккан болсо дагы келиңиз, күтөбүз. Иншалла. Мынакей Түркиядагы туугандар кеңири уялбай, тартынбай келе берсеңиздер, кыргыз эли мейман дос, кичипейил келет, тосуп алат. Эми чоң убаданы бербейбиз деп Кыргызстанды келип көрүп кетсеңиз, бир да жолу болсо жашабасаңыз да көрүп кетиңиздер. Мен Турганбай Памири дүйнө жүзүндөгү жашаган кыргыздарды буюрса көрсөтүп берүүгө силерге даярмын.